Кыргызстан üniversite öğrencisi Ümraniye'de bulundu. Şu anda Стамбулда жоголгон 20 жаштагы кыз аман эсен табылды. Кишиневдо ок чыгарган тажикстандык ооруканада жан берди. Грузин бийлиги Зеленскийдин Саакашвили боюнча талабын четке какты. Иран Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болду. Муфтий Замир Ракиев матчество тууралуу пикирин билдирди. Вагнер согуш таласынан кеткенден кийин Орусия согушка туткундар жана чечен аскерлерин жапырт жөнөтүш ыктымал. Нурсултан Назарбаев дагы бир макамынан ажырады. Ушул жана башка Кыргызстандагы, дүйнөдөгү жана Борбор Азиядагы кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшанова тааныштырам. Саламатсызбы? Түркияда 2 аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кыргызстандык кыз аман эсен табылды. Бул тууралуу Медиа Хабка Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев билдирди. Türkiye'de kızımız Kırgızistan'ın İçki İşleri Ministri, bu jaktagı Türkiye'nin İçki İşleri Ministri'nin orunbasarı Mehmet Aktaş'tın bardығы katı işleşip İçki İşleri Ministerliği daima көзөмөлдө olup bizim diasporada girişip İstanbul'da başkonsolos girişip bugün jana İçki İşleri Ministerliğine жолугушууга баргам. Ошол жерден табышып, кабар беришип, азыр İstanbul'da Kadıköy rayonundагы İçki İşleri Başkarmalığında ошол жерде туугандары да бар. Анан аман эсен табылды. Тергөө иштери жүргөндөн кийин анан туугандар менен Кыргызстанга жөнөтүлөт. Буга чейин дайыны чыкпай жаткан Жазгүлдүн апасы 24-июнда Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугуна кайрылган. Кыз Бишкектен Стамбулга барган. Андан кийин ал Болгариянын Варна шаарына сезондук жумушка кетмек. Бирок ошол маалда байланышка чыкпай, дайыны чыкпай жаткан. Консулдуктан билдиришкендей, кыз азыр Кадыкөй районунун ички иштер башкармалыгынын бөлүмүндө жакындарынын жанында. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кишинев аэропортунда ок чыгарып, кармоо учурунда жарадар болгон Тажикстандын ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Рустам Ашуров ооруканада жан берди. Ал 10 жеринен ок жеп, жарааттан кийин өзүнө келген эмес. Молдованын башкы полиция инспекциясынын башчысы Виорел Чернеутян Ашуров тажик милициясынын мурдагы кызматкери экенин, 7 жыл ички иштер министрлигинин түзүмдөрүндө иштеген, бирок туура эмес жүрүм турумунан улам кызматынан бошотулганын, 2013-жылы Тажикстанда каракчылык кылып соттолгонун, бирок мөөнөтүнөн мурда бошотулганын билдирген. Ал эми Тажикстандын башкы прокуратурасы Рустам Аширов Орион банктын төрагасынын орунбасары банкир Шухрат Исматуллоев туурдоого тиешеси бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бири экенин билдирген. Тажик бийлигинин айтымында Ашуров Молдовага евро биримдик өлкөлөрүндө жашынуу максатында учуп кеткен. Учурда эки мамлекет биргелешип бул иштин чоо жайын териштирүүдө. Грузиянын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн экс-президенти Михаил Саакашвили боюнча Украин президенти Владимир Зеленскийдин талабын түздөн-түз мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү деп атады. Ошондой эле маалыматта Киевдин мындай аракеттери эки өлкөнүн стратегиялык мамилелерине зыян келтирет деп айтылат. Буга чейин Зеленский Саакашвили Украин жараны экенин белгилеп, Грузин бийлигинен аны дарылануу үчүн Киевге жөнөтүүнү талап кылган. Ал Твиттердеги баракчасына Грузин бийлигинин колу менен Орусия Украин жараны Саакашвилини жок кылып жатат деп жазган. Буга чейин Саакашвили сот отурумуна онлайн катышып, анда ал өтө арыктап, алсырап калган абалда болгон. Жактоочулар анын саламаттыгы кескин начарлап жатканын билдиришүүдө, бирок бийлик муну четке кагып келет. Саясатчы Саакашвилиге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. Бирок ал өзү муну саясий куугунтук катары баалайт. Иран, Кыргызстан, Индия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан кирген Шанхай кызматташтык уюмунун 9-мүчөсү болду. Бул тууралуу чечим уюмдун 4-июлда онлайн өткөн 23 саммитинин жыйынтыгында кабыл алынып, Шанхай кызматташтык уюмунун Бейжиндеги имаратынын алдында Ирандын туусу көтөрүлдү. Аталган Шанхай кызматташтык уюму коопсуздук жана экономика жаатында кызматташтык максатында Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан тарабынан 2001-жылы негизделген. 7 жыл мурун Индия менен Пакистан кошулган. Былтыр Самаркандта өткөн саммитте Беларустагы уюмга мүчө болууга аракеттин баштаганы белгилүү болгон. Индиянын тышкы иштер министри Винай Махан Кватранын айтымында Беларустун уюмга кошулуу процесси 2024-жылы аяктайт. Коомчулук Конституциялык соттун жашы жеткен жарандарга атасынын атынын ордуна апасынын атын алууга уруксат берген чечимди кызуу талкуулап жаткан жакта Кыргызстандын дин башкармалыгынын муфтийи Замир Ракиев буга пикирин билдирди.
Кыргызстан дин башкармалыгынын маалыматында ар бир перзент тегин билүүгө укуктуу экени белгиленген. Ошондой эле баланын тегин атага таандык кылуу муктаждыгы бар экени айтылып, адам атадан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардык адамзат урпагы бардык мамлекеттерде уулга да кызга да атасынын теги берилип келгендиги жазылган. Анткени менен мачествону жактагандар да бар. Учурда көпчүлүк кээ бир аталардын жоопкерчилиги жоктугун сынга алып, улуттуу мачество эмес, баласын бакпай таштап кеткен аталар курутаарын белгилөөдө. Ошондой эле эгер аталар татыктуу ата болгондо ансыз да мачество маселеси көтөрүлмөк эместигин айтышты. Буга чейин активист Алтын Капалова Конституциялык сот матроним колдонууга уруксат бергенин жазып, бул жеңиш балабыз төрөлгөндө атыбызды ыйгара албасак дагы эми чоңойгондо балдарыбыз апасынын атын ала алат деп билдирген. Конституциялык соттун чечими боюнча жашы жеткен балага апасынын же атасынын атын алуу боюнча тандоо берилет. Активисттер бул баланын укугу экенин айтышууда. Экинчи жагдай чечимге ылайык жашы жетпеген балдарга мачество тыюу салынат. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Вагнер согуш талаасынан кеткенден кийин Орусия согушка туткундар менен чечен аскерлерин жапырт жөнөтүшү ыктымал. Украинанын Харьков облусунун Первомайский шаарында Орусиянын чабуулунан жапа чеккен жай тургундардын саны кеминде 43-кө жетти. Алардын 12-си балдар, арасында 3 жана 9 айлык ымыркайлар дагы бар. Харьковдун башчысы Олег Синягубовдун айтымында, Орусиялык Искандер ракетасы 9 кабаттуу турак жайга тийген. Орусиянын коргоо министрлиги бул окуя боюнча комментарий бере элек. Ал арада 5-июлдун таңында Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков өзүнүн телеграм-каналында Украина армиясы чек арадагы Валуйки шаарын дагы бир жолу аткылап, 2 турак жай жана 5 автоунаа жабыркаганын жазган. Кийинчерээк бир адам жаратылып, ооруканага жеткирилгенин билдирди. Украинадагы айыгышкан салгылашуу урчуп жаткан чакта Bloomberg басылмасы Европа чалгын кызматына таянып, Орусия Украинага көбүрөөк туткундарды жана чечен аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн экендигин жазды. Басылманын айтымында, Вагнердин аскерлери согуш талаасынан кеткенден кийин кайрадан кайтышы арсар. Орус президенти Владимир Путин алардын ордун толтуруу үчүн бар аракетин жумшайт. Америкалык согуш тизилдөө институтунун маалыматына караганда, Украин күчтөрү учурда Орус армиясын алсыратуу үчүн бар аракетин жумшоодо. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев буга чейин кол тийбестигинен эл башы наамынан ажыраса, эми жогорку окуу жайлардын, мектептердин жана өзүнүн атындагы фонддун жогорку камкордук кеңештеринин төрагасы макамынан ажырады. Бул боюнча өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев тиешелүү мыйзамдарга кол койду. Ага ылайык эми камкордук кеңешинин төрагасы болуп президентче ал дайындаган адам болот. Казакстанда 30 жылдай бийликте отуруп, бийлигин абсолюттук монархияга айланткысы келген Назарбаев 2021-жылы болгон кандуу каңтар окуясынан кийин таасирин жоготуп, артыкчылыктарынан ажырай баштаган. Январь окуясынан кийин Назарбаевдин жакындары жана өнөктөштөрү кызматтарынан айрылып, айрымдары тергөөдө жана мамлекеттик мүлктү уурдоо боюнча айыпталып соттолгон. Бул аптадагы маанилүү кабарлардын того терин толугу менен Али Токтакуновдун YouTube каналынан көрүңүздөр.